Саламатсыздарбы? Учурдан пайдаланып, бардык аял заттарын жана ошондой эле сизди дагы куттуктап кетебиз. Келе жаткан майрамыңыздар кут болсун. 8 мартта ушу жалпы Кыргызстанда эмес, бүткүл дүйнө жүзүндөгү аял заттардын бардыгы бактылуу болсун. Жана биз үчүн ар дайым бизге керектүү, биз сүйгөн аял заттардан болуп жүрө берсин. Мен өзүмдү абдан кыял кечиш деп эсептейм. Себеп дегенде сиз айткандай кыялсыз адам болбойт дегенге мен буга толугу менен кошулам. Адамдын кыял адамдын болгон алдыга койгон максаттары, иштеген ишинин жыйынтыктарынын бардыгы тең бул кыялдангандан жаралат да. Аял заттын баары таттуу, тили ачуу деген сөзгө мен буга толугу менен кошула албайм. Себеп дегенде дагы өзү дагы таттуу, тили дагы таттуу аялдар болот. Мен буга ишенем. Киного тартылуу эгерде деген жакшы сунуштар болсо, мен жок деп айта албайм. Биз сөзсүз түрдө өзүбүздүн чын жүрөгүбүз менен жакшы ролду аткарганга ниетибиз бар. Менимче тескерисинче, канчалык мени жакшы көрүп, канчалык мени сүйүшсө, ошончолук мен өзүмдүн баягы орусча айтканда самооценкам көтөрүлөт. Жана ошончолук кыялдарым дагы көбөйөт, ошондой эле алдыга көп мындай максаттарым дагы кеңири болот да. Кудайым буйруса, быйыл жазында концерт коеюн деген пландарыбыз бар болчу. Ал эми бул жазга карата көп деген баягы чет өлкөдөн сунуштар келип жатат, баягы гастролго. Эгерде кетип калсак, анда концертти күзүндө беребиз. Эгерде кетпей калсак, жазга мал жакшы белек катары сонун маанай тартуулайбыз. Менимче, мен эгерде деген өзүм кээ бир жерден мисалы ой пикиримди бөлүштүргүм келбесе, баягы эгерде мен каалаган нерсем ой пикирим туура болсо, башка бирөөлөр келип эч убакта мен оюмду алмаштыра албайт да. Эгерде туура эмес болгондо да кээ бир учурлар болот, баягы адам жок меники туура деп ушундай учурларда баягы болуп кетет го. Ошондой учурларда бир гана мен апам гана келип туруп, ата-энем гана келип, ай Мирбек, бул кылган ишиң туура эмес, сен мындай кылышың керек деп айткан сөздөрүн мен угам да. Бир гана ушу ата-энемдин астында алсызмын. Жана ошондой эле мына 5 жыл бою чогуу иштеп, ушу Канат Култаев деген биздин продюсер менен дагы көп иштеп калдык. Ушул адамдан дагы сөз дагы мага көп өтөт. Жана баягы алсыз болуп баратам да бул адамдын сөзүнө дагы. Жалпы биз сүйгөн, бизди ушул жарык дүйнөгө алып келген, биз үчүн жашоо берген, биздин сүйүктүү аял заттарыбыздын бардыгын тең келе жаткан 8 март майрамыңыздар менен куттуктайм. Сиздерге чын жүрөктөн аялдык бакыт жана жүзүңүздөрдөн эч убакта жылмаюу кетпесин. Ар дайым күлүп жайнап жашоонун бардык жакшылыктарын көрүңүздөр.